Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly tuğanlar, cuma mübarek bolsun. Bugün cuma günü kanday amallарды kılış gerek? Eң birinci junup, tazalanıp, tırmak baş tök kırıp tazalanış gerek da. Sünnet bol. Жана экинчи ошо жакшы таза кийимдерди кийип, миск себинип, мындай айтканда чек-чей болуп, мечитке эркектер мына баш керек. Аякта жамаат менен мынакей жума күнү түшкү убакытта 1:30 түшкү жума фарз намаз болот. Ошол жактан жамаат менен башыбыз орусча айтканда коллективдүү намаз болот. Биякта башыбыз биригип, кошуна колоңдор менен, туугандар менен ошол жактан жамаат менен, имамдар менен учурашып, кол алышып, баарлашып дегендейчи, имандашып макулбу? Намаз окуп, жакшынакай чырайлуу Алланы эстеп, жакшы бир намаз окуп, кийин бир дуа кылыш керек. Көп отуруп, шашпап, мына жумада шашпап чыгып кетебиз да. Жок, ошол бир отуруп, дуа кылалы. Мынакей өзүбүзгө дуа кылалы, бала чака, акыры каматка чейин келе турган урпактарга дуа кылалы. Ата энебиз бар, ата журт бар, кайын журт бар, тай журт бар, кошуна колоң, урук тууган, дос деген кыскасы ошонун баардыгына эринбей бир отуруп, жакшынакай бир дуа кылалы. Жана бүгүн жума күнү колдон келсе, Кудай буйрса, бир Кур'ан окуп, өтүп кеткен ата баба, туугандарыбыз өтүп кетип атат, кошуна ким билбейбиз, кимиңиз өтүп кетти, ошолорго бир Кур'ан окуп, соовун багыштап, бир жакшынакай бир чырайлуу дуалардан кылып коелу макулбу? Жана ушу жума күнү менин кеңешим ушул бир жакшы бир майрамдык маанай тартуулайлы. Эң биринчи ушу үй бүлөбүзгө, бала чакаларга мынакей бирденке мороженое алып берип, торт алып берип, жана башка бир белектерди алып берип, колдон келсе, кимге алына жараша. Кыргызда жакшы сөз барбы? Албай алына жараша да. Алына жара, биякта кыйынчылык жок. Бир чупа-чупс алып келип коюңуз. Жума именно жуманын урматыначы. Алар ушу бир сезим калсын да, жума ушундай майрамдырбайбы дегенчи. Анан эң негизи унутпайлы, ата энелерге барып негизги колдон келсе, алысыраак болсо телефон чалып, туугандарга телефон чалып, бир куттуктап, мынакей бүгүн жума күнү экен деп бир каалоо тилектериңизди айтып, жана ошол менен биргекте бир учурашып, кээбиркилер мынакей айлап, жумалап чалбайт экенбиз, ойлоп көрсөкчү. Жок дегенде ушу жума күндү ушу бир ушундай бир тартипке келиштирип алалы. Жума күнү мен чалып турам, барып турам, майрамдатып турам, үй бүлөмө бир белектер берип турам деген сыяктуучу. Бардыгыбызды. Анан эң негизи ушул салават, жума күнү көп салават айталы, көп. Пайгамбарыбызга салават ошо көп айтыш керек. Күндө эле көп зикирлерге көп маани бериш керек, бирок ушу жума күнү көп салават айталы макулбу? Мен сиздерге ошо салават түрлөрүгө бир кыскараак айтып кетейин. Аллахумма солли ала Мухаммад. Ушул салаватты көп канча бир басып жүрөсүзбү, иштеп жүрөсүзбү, айта бериңиз. Аллах таалам баардыгыбызга ушу амалдарга амал кылышка, ушул айтылган сөздөргө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам дүйнө акырет баардыгыбызды бактылуу кылган болсун, баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.